Эгерде аял күйөөсүн урматталса, аял кошулуп урматталат. Жээнбеков президент эле эч ким тааныбаган эжебиз келип туруп, азыр первая леди баарыбыз көрүп атабыз. Атамбаев президент эле, Атамбаев президент болгондо Райжа экөөбүз келип, ал первая леди болуп атат. Анткени аял күйөөсүн урматтаса, күйөөгө болгон урматтын бардыгына аял дагы ээ болот. Ушундай эмеспи? Азыр падышанын аялы биринчи леди деп падышага урмат көрсөтөбүз биз. Эрдоган падыша аял Амина ханым жанында ээрчип келип кетип атат. Падыша Эрдоган, бирок анын аялы болгон үчүн. Анан эми кээ бир адамдар бар, аялдар бар, күйөөсүн басынтып турган болсо эле өзүн кыйын сезип басып калат. Элдин баары сени жаман көрөт. Аялын урматтабаган аялды эч ким урматтабайт. Аркасына шылдыңдап күлөт. Күйөөңү дагы эч ким урматтабайт, сени дагы эч ким урматтабайт деген сөз да. Ошон үчүн айтам, андай кылган жакшы эмес.